үйүнүбүзгө келдик. Кубаныч иниме баягы видеолор чыгарбадык белек. Ошол жерде өз көзүбүз менен көргөн. Келдик. Бул мурун бияка бир мал салып байлап алмасак даган эле жер го. Эгер эме 80 жашта алышып калат, ошонун айтуусу боюнча эметкен деп лагерь болчу. Эме тогу эме бирдемелер катчы экен да бакчы. Енді уалы böyle зейниндейді. Ана алтын авызда келип киришкекте. Буга чейин кандай экенин кичине ооз эки угуп. Адам илачыдай экен. Көз келдик. Печканы салгам дейт. Анан тет жакка да печке салгам дейт. Эшиги жок кантип аттың ана өмүр? Эки сабатан бар, тартып алам. Анан могу жакка ана не бастан кулап кетти. Мынакей достор, андай биякты ушунча жылдан бери билгизбей жашап келатканына таң калып атам. Биякка келип сейилдөөгө келсеңер деле бияктын көрбөй деле өтүп кетет экенсиңер да. Ушундай жердин астында илгерки алмабактан калган эмне бул? Подвалбы же ошондой бул жерде жашап жатыптыр дейбиз. Мен Кубаныч инимди ошо кенедей кезинен бери эле тааныйм, азыр өзү да айтып берип атат. Биздин Борбордук мечитке келип медреседен окуйм деп ошо кенедей кезинде эле келчү. Ошо кезинен бери таанып колдон келишинче жардамыбызды берип келчүбүз. Таштабай спорт менен Кыргызстандын желегин башка өлкөлөрдө желбиретип, биздин көзүбүздөн кубанычтын жашына кызы. Рахмат. Кабыл болсун айткан тилектериңиз. Жакшы жашайм Куба, Спаяны биз Нурсакөз бир видеоңду бөлүштүк элек. Ошондон бери элдер бир аз каражат чогулуптур. Ошол боюнча бир эки сөз айта кет. Урматтуу кыргыз элим, каражат келди. Баардык суммасы чогулган суммасы мен көчө санап чыктым өзүм. 80 000 сом чогулду. 2-3 күндүн ичинде сиздерге рахмат бериңер, Алла разы болсун. Аман болуңуздар. Мына ошол тыйынды да өзүң керегиңе жаратып ал мына. Биздин элибизден айланса болот, эмне деген мына салымын кошкондор, анан терс сүйлөгөндөр деле болуп атат. Бирок аларга көңүл бурба. Сенин жашооңду жашап өтмөйүнчө алар мындай түшүнбөйт деген да. Мына Кубанычты мына өзү билет. Кичинекей кезинен бери биздин Борбордук мечитке келип, ош жерде жүрчү. Ошо кезинен бери эсимде. Кайрат 100 сом берчи мага, тамак аш алып жейси. Колунан келишинче жардам берчи. Мына ошол кезинен бери тааныйм. Анан мына жакын чоңоюп калган кезинде бир кезиккем. Анан ошондо жыгым билгизбей, мына ушундай үңкүрдө жашап атам деп айтпай, мага кычырап келип, аппапакай көйнөк кийип алып келип кезип кеткенде мен ойлогом, сонун деп аябай ыраазы болуп калгам. Анан көрсө инимдин жашоо шарты бир аз ошентип оорлоп кетиптир. Эчтеке эмес, баары Кудайдан. Эми мына биздин облус жетекчиси да бекеринен сүйлөбөсө керек. Эми буюрса үйүңдү алып беришсе дагы, буюрса үйүң тоюңда жолугушалы. Жалпы кыргыз элине чоң рахмат. Баарыңыздарга рахмат, тазим кыргыз элине рахмат. Ассаламу алейкум. Мынакей мен бүгүн Ысык көлгө келип, Куба иним менен жолугушуп атам. Куба иним чын айтканда сөз жок. Ушу өзүбүздүн улуттук ак калпагыбызды чечпейм деп намыстанып, мына кандай буга чейин эми көп эле кийишет. Мен өзүмдүн оюмду айта кетейин. Ушундай калпакты өзгөчө сыйлаган адам чыкса экен деп ниеттенчилем. Ошонуңа жаспа инем, молодец. Анан жөн келбей сага белек ала келдим. Мына өзүмдүкү мындай. Сага ушул футболканы ала келдим. Ушуну менин атыман кийип койсуң. Рахмат. Анан көчө жакында эле төбөм көккө жетти. Ушу желек илип канча жака желек илем, бул менин өзүмдүн жекече каалоом. Анан ушу УКМКнын башчысы генерал Камчыбек Кыдыршаевич кабыл алып, ушу мага 5 желек белек кылды эле. Аны бирөөсүн ат башыга илип келдим. Анан ушул иниме эмне себептен белек кылып атам? Себептегине өзү чуркайт экен. Ушу келечекте олимпиадага чыгы, ошондо ушул желекти далыңа жаап, мисалы мына. Мына далыңа жабайын. Ушу желек белек болсун. Анан өзүбүздүн ушундай калпагыбыз, калпагыбыз. Туура эле желек туугандар. Кел, жаныма кел. Менин колуман да калпак кийип коеюн. Өзүңүз чечесизби өзүңүз, Өзүңүз чечиңиз. Келем. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Анан биякта мынакей биякта кичине сумочка. Биякта мен өзүмдүн алган медалым. Ушул иниме жугуштуу болсун. Себеп дегенде
ушул иниме атайын белек кылайын деп ала келди мынакей. Мынакей жакта. Эл сыймыгы дейт. Жакшы жакшы. Сыймыктанган жигиттен бол. Анан бияңга мындай кылып жакка тагып коелу, Кубаныч Кудай буйрса сен дагы ушундай эл сыймыгы болуп, мунусун Алтынбек аганын колунан алып аткан болсоң, кийинкисин президенттин колунан. Амин, кабыл болсун айтканыңыз. Жигиттерден болот. Мынакей. Айтканыңыз келсин. Айтканыңыз келсин. Мынакей. Мына жамын алалы. Жамналар тартып алсаңыз. Мынакей. Калпагыңызды эметип жаап аткан. Арыбаңыздар, ардактуу замандаштар, урматтуу мекендештер. Бүгүн биз Бостери айылына келип, жана интернетте чуу жаратып, калпагым чечпейм деп калпактын улуулугун даңазалап турган ушу Кубанычбек иниме келип отурам, урматтуу туугандар. Кубанычбек иним, Кудай буйрса өркөнүң өссүн, эмне деген элдер көрүп атат, эмне деген элдер жардамын берип атат, мамлекет тарабынан жардам болуп атат. Сен ушул эл берип аткан жардамды туура жагынан пайдаланып, туура нукка буруп, ушул спортуңду таштабай, Кыргызстандын желегин чоң спортто желбиреткен жигиттерден бол. Сени жана калпагымды чечпейм деп аткан видеоңду көрүп туруп эле аябай бир толкундануу сезим болду эле. Канча деген адамдар телегей тегиз колунда баардык нерсеси туруп, ушул сен кылган нерсени чындыгында эч кимибиз кылган жокпуз. Анан урматтуу туугандар, бул жигит боюнча видеолорду тартып жүктөсөк эле кычыраган, ал күчкө толуп турган жигит экен, иштебейби, антпейби, мынтпейби деген сөздөрүңөрдү жазып атасыңар. Урматтуу туугандар, бул жигит деле эми ушул убакка чейин эч бирөөнөн жардам сурабай эле, бул жигиттин тагдыры өтө бир начар, бала кезинен бир жакшылык көрбөй, жалаң кыйынчылыктын үстүндө чоңойгон жигит экен да. Анан ушул убакка чейин эч кимден эч бир тыйын жардам сурабай эле күнүн көрүп келген. Болгону жакшы бир адамдар себепкер болуп, сен ушу жашоо шартыңды көрүп, эл журт кайдыгер карабаган, эл журт жардамын берип атат. Эми баарыңар жардам бергиле деп деле муктаждоо, кыйноо жок. Болгону баягы колунда бар түшүнгөн адамдар бул жигитке жардамын берип атат. Кудай буйрса, Кубанычбек иним, ушул спортуңду таштабай, Кыргызстандын желегин чоң спорттук аренадан көтөрүп, биздин көзүбүздөн кубанычтын жашын агыза турган жигит бол. Өзүңдүн да атың Кубаныч. Кудай буйрса, бул күндөрдөн ары, мына Кудай буйрса оомат болуп атат сен тарапка. Мындан ары жашооңдо жалаң гана кубанычтар болуп жүрсүн иним. Сен ушул желекти чоң аренадан көтөргөндө биздин көзүбүздөн кубанычтын жашы аксын. Сенин ийгилигиңди көрүп, сенин ийгилигиңе сүйүнгөнүбүздөн көзүбүздөн жаш аксын. Мындан ары жашооң жалаң гана кубанычтын үстүндө өтсүн. Анан туугандар, дагы бир нерсе айта кетчү. Москва шаарында эмгектенип жүргөн маалымда метронун оозунан баягы кайырчыларды көрүп калат элек да. Анан бир кайырчы бар эле, бир буту жок, кайыр сурап отурат эле. Орустар ага келип 5 сом, 10 сом, 20 рубль кылып берет эле да. Ошонун эле жанында кычыраган, ал күчкө толуп турган жигит "Помогите уехать в Сызрань" деп жазып алып отурган жигитти көрдүм эле. Анан кычыраган жигитке элдер 500 рубль, 1000 рубльдан берип кетип атканын көрүп, мен ичим ачышып, анан бир орустан барып сурагамда, "Тиякта чыныгы муктаж отурат. Буту жок, иштей албайт. А бул жигит болсо иштей алат, буту колу бар, ден соолугу бар. Эмне себептен сен тиги муктажга жардам бербей, именно ушул кычыраган жигитке жардам берип атасың" деп сураганымда мага бир орус мындай жооп берген. Бул инвалид адам, бунун өмүрү акырына чейин уже ушул тилемчилик менен өтөт. Бул 1000 сом тапса 1000 сомун, 2000 сом тапса 2000 сомун жеп коюп, эртеси кайра келип тилемчилик кылат. Ал эми бул кычыраган жигит болсо азыр убактылуу кыйынчылык башына келип турган чак экен, убактылуу. Эгерде буга бир талчок берип, жардамыңды берип койсоң, бул эртең оңолуп кетет. Ошол себептен мен ушул оңолуп кетчү адамга берем деген орустун сөзүн укканда, ошондон кийин анан мен дагы мындай ойлонуп калгам. Ушундай жигиттерге бир аз түрткү бериш керек. Кудай буйрса, эми сен баягы колуңда жок, аябай кыйналып турган маалыңда деле, эч ким жардам бербей турган маалыңда деле ушу спортуңду таштабай, спорт менен алектенип, Кудай буйрса мен Олимпиадага барам деп өзүңө цел коюп алган экенсиң. Кудай буйрса ошол максаттарыңа жет. Кудай таалам ошону кабыл кылсын. Бар бол, аман бол. Кудай буйрса чоң аренадан көрөлү сени. Кабыл болсун. Рахмат.